Туугандар, мен Жалал шаарынан, Жалал шаарынын автовокзалындамын. Автовокзалда Глобус деген супермаркетте бул жерде азыр посрочный товар таап алдым. Карап отуруп. Так, крестьянское масло. Натурал, Нафтамай и так далее, и так далее. Чыккан күнү. Так, 30-сентябрь 22-жыл. Азыр баягы окуйбуз. Азыр көрсөтөйүн сиздерге. Мына жерде көрүнүп атабы? Караңгы болуп. Чагырыраак болуп чыгам. Мына жогорку сорт майдын. Так, жана жарыкталуучу мөөнөтү -20 градустан 90 күн деп турат. 90 күн. Так, 90 күн 3 ай болот. 30-сентябрга 3 ай койсок, 30-январда суроо бүтөт. А бүгүн февралдын 2-си. Экинчи. Тоже масло. Сентябрдын, жок, 1-октябрда 22 чыккан экен. Биз дагы азыр окуйбуз. Так. Мындай мелкий тамгалар менен жазып коет. Что эл окпаш үчүнбү, же батырыш үчүнбү, как там. Görünüyor, наиболее 120 суток. 20 күн бул 4 ай болот. Буга 4 айды кошобуз. Так, октябрь, 4 айды коштук. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. Февралдын 1-ине бүтөт, февралдын 2-си. Так, администраторго барабыз, товарларды алдырабыз полкадан. Холодильниктен деген. Айтып койдум, могу эмеңге насчет сливочный маслар тууралуу. Бул жака администратор экен. Так, эмне кылабыз? Баары жазып, текшерүүлөр келип штраф салсынбы же кечирим сурап? Жок, байке кечиресиз, башка кайта алмайт. Убагында алабыз. Просто бул жакта көп жумуш болуп кетти. Азыр алып койгула да, мен көз алдымдачы. Молодец, администратор өзү алып атат. Башка сотрудниктерин айтпай эле. Холодильниктен алынат бул товарлар. Туугандар, каналга подписаться болобуз, лайк басабыз. Суроолор болсо беребиз. Азыр мен телефон номеримди экран алдына жазып коем. Ал номерде WhatsApp дагы бар. WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Сунуш жана кызматташуу болсо, мыйзам бузууларды көрүп атсаңыз, же адам укугу тепселенип атса, эмеге WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Барып тартып, элге чагылдырып беребиз. Бесплатно, эч кандай тыйын акча сурабайбыз. Ошондой эле Сузак району, Казакурун району, Нокен району, Өзгөн районуна сразу эле барабыз.